Assalamu alaikum dostlar, qadırman жылқы сүйүүчүлөр. Биз ушинтип Базар Коргон Полот айылында турабыз. Нурбек аканын жанындабыз достор. Ушундай Нурбек акадан бүгүн өзүнүн аты дагы бир мындан кийин дагы бир өспүрүм бар экен. Ошол экөө чыгат. Анда эмесе Нурбек акадан бул аттын маалыматын алайлы достор. Теги жакшы өзү дагы улактарда жакшы результат кылып жүрөт дейт. Нурбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кежан тура. Келдик ака, тынч. Өзүңүз. Жакшы. Нурбек, бул өзүңүздүн атыңыз? Бул өзүмдүн атым. Азыр аркылып калып алып чыгардым. Ушунде бастырып тура бер, атты тургузбай эле. Жакшы. Анда bunun маалыматын баштадык ака. Бул кандай ат өзү, каяктан келген, заты эмне? Бул заты Карабай өзүм. Таза Карабайдан. Кайтара бер болду. Актоокто Шамил деген акадан чыккан бул. Жаллаттан ба? Жаллаттын Актоогунан Шамил акадан чыккан. Шамил акадан бир Токтаралы деген ака бар. Ошол ренген, Токор ренген десе бар эле тааныйт. Токтаралы ака келген. Бул ат биякта бар эле тааныйт. Токор акадан анан мага өткөн да бул азыр менде. Сизде канча убактан бери сизде? Мага 1 жылдан өтүп калды, 1,5 жыл болуп калды. Жакшы, мындай өзүңүз билип, көрүп, жүрүп эле алган ат экен да. Өзүм көрүп, ошо өзүм эле айылдан алып келдичи. Жакшы. Буюрса, ака бул улагы Тамай, Улагы Тамай. Актооктон бизге 3 ат келген да, Шамил акадан. Үчөөнүн бирөөсү ушул кичинекей эле ушул болуп калды өзү. Бирөөсү Манастын язып чапкан Жезат. Илгиз деген, Кеңеш деген тагаларым бар деген. Азыр Манастын yazып чап. Сергүү деген командада ойноп атат Бишкекте. Бирөөсү эмнеде Кайып деген каз алып аз деле бара алат. 700 миң 3 жыл мурун 700 миңге бербей койду, ал bundan чоң. Кичинекей эле ушул болуп калды, чоң аттар. Ошондо бул мындай линиясы жакшы аттар экен да. Линиясы жакшы ат. Бир тууган акасы ушул азыр Кайыптан аз жумаңга өттүк эле атасына. Жумаң чабып атат азыр. Аларда жакшы жарайт. Ал жакшы жарайт. Улаа чоң аттар. Бул бир тууган акасы. Жерде ат жөн жерелеш. Жакшы. Бул бою канча чыгат ака? Бой 1,55 өлчөп алабыз. Бою 1,55. Азыркы күндө сууп даяр окшойт ат, Сууп чабылып атат. Кышы менен чабылат. Сата турганда ой жок эле. Зарыктып калып саттым. Жакшы. Жеп ичиши, ден соолугу колго кандай ака бул? Жеп ичиши, ден соолугу жакшы. Турган жерин өзүң көрдүм. Бош турат, кирип эле кармап. Кашып эле токтун кете берем. Колго жоош. Анан жеңил жылкы учкаяк. Үстүнөн бекем болбосоң түшүп каласың. Улактан чыкканы дагы үстүндөгү бала акамыраак болсо өзүм дагы 5-6 жолу түшүп калдым. Тесте катуу чыгат чыккандачы. Улакта жүргөн видеолорунан барбы ака? Улакта жүргөн видеолорунан бар сага. Деген жаңы тоор атат. Жашын айт. Койгон. Жашы 4 асы болду. 4 барасы, 3 барасы. Үйдө деле жүрсө керек. Болду, кайтара бер, узак кетпек коң, Жылоосун көрсөтүп койчу койду. Баштары жакшы экен. Аркан коңуптун Болду, секин. Ушундай туруптур. Туруп турсаң деле болот. Жерден. Ака достор, аркасында шишик бар экен. Берге эмне болгон ака? Берге ушу жазда көктө былтыр арканы алып турган жерден айгыр келип, айгырмен мыштап ушундай эме болгон экен. Бирок жанагындай зыян жагы байкалбай элеби? Зыян жагы жок, быйыл кышы менен чаптым го. Чабылды, Чабылды кышы менен. Аксап тиксебейт да. Бою 1,55. Анан курч. Тилип келет киргенде дагы, жибиси дагы чыгышылар жакшы. Жооп бересиз. Жооп берем. 5-5ке дагы бизде чабылып атат, жалаатка чейин бар, чабылып келди 5-5 дагы бар. Ападай ишенебиз. Ападай. Казанга токтойбу? Казанга токтойт. Жакшы экен. Нападение ойнойт бизде. Өзүм таза кыргыз жылкы да азыр жышылып болуп калды, ничкерип калды. Лака чабылып берип жышылып же.
Мынакей достор, бул биздин биринчи атыбыз болду. Узап кетти окшойт, 5 мүнөттөн ашып кетти. Акем, бул акчасын канчага коесуз? Акчасын срочно эле жөнүндө эле коет. 220 миң. 220 миң сом. Азыр акчам бар 200. Өзүм эле жакшы пул алгам менчи. Бияктан эле көп сурайм, кичине бул керек деп атышат. Мынакей достор, болушунча маалыматты так кылып айтып берди. Кличкасы дагы бар, кличкасы Тумар. Тумар дейт. Жалабат темен инстаграмда дагы бар 5-5те. Ушундай ат болду. Булардар баары айтылды окшойт. Эми азыр экинчи чыга турган өспүрүмүбүздү азыр чыгарабыз. Каналдан алыстабай, лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди жазып туруңуздар. Бир кой берип коюш жерден, кам. Өзү элпек бар. Бияка койлар сапарына тузунма. Жаш бала экен да, үстүндө бар. Мынакей буйруса Нурбеканын экинчи өспүрүмү чыкты, достор. Нурбека анда бунун маалыматын кыскача берели. Породасы менен жашы кандай, каяктан келген, бою канчага? Бунун породасы англичан. Англичан. Ошо Россиядан акам жиберет буларды. Ошол акам салган жашы боюнча Кунан. 2 жаш ба азыр, 2 жаш. Тишин эле ачып көрсө болот. 2 жаш. Бой 1.60 өлчөп ала берсин. Мынакей достор. Породасы англичан. Англичан Россиядан келген, а? Россиядан келген, документи жок бирок. Бою 1.60. Ден соолугу ичип жеши жакшыбы? Ден соолугу ичип жеши жакшы. Пока азыраак эле жем жеп атат, 1,5 кило. Буттарын такалап коюпсуз, а? Такалап 5-6 жолу мени үйрөтүп койдум. Мынакей. Бирок дагы да тарбиялаш керек. Тарбиялаш керек. 5-6 жолу минген менен ат болуп калбайт да. Өзүм мен ат кыламын алып калдым эле. Арсыл үчүн саап чыгып сатып атам да. Жакшы. Буту колу жеп ичишине жооппу? Буту колу жеп ичишине гарантия жооп. Россиядан келген паспорту барбы, жокпу? Паспорту жок. Жокпу? Мынакей достор, кичине жетелечи? Жетеле. Узунаак жетеле, узун. Так. Бияктаган жетелген сапарын. Жүгүрүп кетти. Узун койгон. Узун койгон. Узун койгон. Жүгүрүп. Мынакей достор, байкап турасыздар. Бул өзү жеңил, чистокровный, резвый да. Курч. Достор, ушундай бүгүн 2 ат болду. Адрести дагы бир кайталап өтөйүн. Базар Коргон, Колот айылында турат. Bunun baaсын канчага коеюн деп атасыз, ака? Bunun baası деле ушу арзан эле 250 миң. 250 миң сом. Сүйлөшүү жолдору болот. Сүйлөш жолдору болот. 250 миң азыр аяктап эле бербейт мунчу. Түшүнгөн адамдар эми түшүнөт. Достор, болгон маалыматын айтты. Колдон келишинче берди. Түшүнбөй калган жерлериңизди болду, туруп ушундай. Түшүнбөй калган жерлериңизди экрандан номерлерге чаласыздар. Буюрса бардык сурооңуздарга жооп аласыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.